Урматтуу мусулман бир тууганым, дүнүйө дейбиз. Хадиси кудси Аллах Таала айтат: "Якул ибн Адам мали мали." Адам баласы малым, байлыгым дейт экен, долларым, евром, сомум. Лейса мин малик илля ма акалта фа афнайт. Сенин малың жеп ал кылганың, сиңиргениң сеники. Ау лабиста фа аблайт. Же кийип туруп жыртканың сеники, эскирткениң. Ау тасаддакта фа абкайт. Же Кудай жолунда садака кылып, акырет үчүн калтырганың сеники. Калганы сеники эмес, калганы башкалар үчүн жыйнайсың. Урматтуу мусулман бир тууганым, жөнөкөй бир кысса аңгеме менен эсиңиздерде калсын. Балким ушунча айтылган аят хадис эсиңерде калбаса да, бүгүн адамдар аят хадис эмес, бир аңгеме окуялар эсинде калат. Окуядан мурда, урматтуу мусулман бир тууган, бир суроо берем. Суроого жооп бергенге иншалла бир 1000 сом берем. Суроого так жооп бергенге 1000 рубль. Билгендер үн чыкпай турат. Кол көтөрүп жооп бересиз. Ар катардан 1-2 адамдан жооп алам. Урматтуу мусулман бир суроо ушундай. Эгер өлүмүңө мен бирөөдү көрсөм, мен айтып атат өзүңө да. Сен 3 күндөн кийин өлөт десе. 3 күндөн кийин малакил маут келип жаныңды алат десе, эмне кылмаксың? Эң жакшы суроого 1000 сом. Жоопко. 3 күндөн кийин сен өлөт десе. Өмүрүңдөн 3 күн калды десе, эмне кылмаксың? Азырттан ибадат баштайт. Азырттан ибадат кылып баштайт экен, намаздан, машалла. Жакшы. Ата-энем ыраазычылыгын. Ата-энемдин ыраазычылыгын сурап, атам, энем менен ыраазы болгун. Ак сүтүңө ыраазы болдум деп ата-энеден ыраазылык сурайт элем дейт. Машалла. Сиздики да жакшы жооп. Артырактан бирөөлөр. Аллахым акыретте күнөөлөрүмдү кечиргин деп жараткандан жалбарып сурайт элем дейт. Жакшы жооп, машалла. Дагы ким? Күнөөлөрдөн тобо кылат элем. Тупту илаллах. Аллахым, мен тобо кылдым. Эми мындан кийин атың өчкүр аракка, тамекиге, насбайга барбаймын, бирөөдү капа кылбаймын. Аллахым, мени кечире көргүн деп ар бир кылган күнөөдөн тобо кылмакмын дейт. Карыздардан берип кутулуп, күнөөлүү карыздардан кутулмакмын. Же бенденин карызыбы? Кандай? Акыркы нафасымды ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах менен жашап, ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах көп айтмакмын. Күндө ошол үчүн өлөтү кандай болду дешет. Урматтуу мусулман бир тууган, баарыңдын сурооң, жоопторуң жакшы эле, өтө жакшы жоопторду бердиң. Бирок 1000 сом мен өзүмдүкү эле. Эми. Урматтуу мусулман бир тууган, эгер ушул намазыбызды, тобобузду, ата-энени ыраазы кылууду, эмне өлүмгө 3 күндүк күтүшүбүз керекпи? Күтпөй эле кыла бербейлиби? 3 күн калганын кайдан билесиң? Балким 3 саат калгандыр сага. Балким 3 мүнөт калгандыр. Эмне үчүн 3 күндү күтүшүбүз керек? Даватка чыгып үчүн, келме келтирип үчүн, бирөөдүн карызды кайтарып берүү үчүн, ата-энени сыйлаш үчүн 3 күндү күтүшүбүз керекпи? Ким айтты сага 3 күн калды деп? Балким 3 күн калган эместир. Биз ушундайбыз анан.